Bir adam, бұл врач айтып жатат, жүрек ооруун дарылаган, операция кылган врач. Bir adam катты оору менен бизге түшүп калды дейт. Биринчи жолу операция кылдык, ийгилик болгон жок. Операция жакшы болбоду. Экинчи жолу, үчүнчү жолу болгон жок дейт. Жасай албадык, жасап жүргөн операция дейт. Бул өтө жеңил эди бизде. Аппендицит эле жеңил болчу, бирок эч нерсе кыла албадык. Айла кетти. Үчүнчү операциядан кийин акырында бөйрөк отказ берди. Боорлор отказ берди. Эрте менен ооруду кабар алган кирсем, обход ошолорду кабар алуу мени чакырды дейт врачты. Колум менен ишарат кылды. Ооруп жаткан адам дейт. Bir telefondu берип, бул телефонго чалып чакыр деди дейт. Атыны жазып берди дейт. Карасам, келсин деди дейт. Telefonду алдым. Оору жазып берген аксакалга чалдым. Ассаламу алейкум, сиз паланчыбысыз? Ооба. Алланын тынчтыгы рахматы менен болсун. Менин ооруканамда менин ооруларымдын бирөөсү, сиздин номериңизди паланчыны тааныйсызбы дедим дейт. Десем, Аллах бул дүйнөдө акыретте Аллах өч алсын, Кудайга тапшырдым деди дейт. Андай дебең, ооруп жатат. Сизден адалдык, ыраазылык сурамакчы. Эмне болду эле, келбейсизби дедим дейт. Бул адам менин жеримди бирөө басып алган кезде, калптан, көрбөстөн, билбестен күбөлүккө өтүп, менин жеримдин bir бөлүкчөсүн башкага өткөзүп берген. Мен кембагал. Балдарым менен 3 жылдан бери Аллах Таалага ушундай дуа кылабыз дедим. Не деп дуа кыласыз? Аллахым, ар бир мүчөлөрү, ар бир денедеги аазалары бирден иштен чыкмайынча өлтүрбөгүн деп ыйлайбыз деди. Урматтуу мусулман бир тууган, зулум кылбагын. Бирөөдүн жерин, дүкөнүн башкасын басып албагын. Кудайдан корккун. Сен жырга бирөөдүн тыйыны менен, тыпыры менен жырга басып алган болуп, бир ийгиликке жеткен болуп укташың мүмкүн. Мазлум уктай албайт, мазлум ыйлайт. Эгер күчтүүдүн, бирөөдүн жерин, дүкөнүн, буюмун, акысын басып алгандын бийлиги болсо, мандаты болсо, же удастыренеси болсо, мазлумдун Раббысы бар, унутпагын.